Кара сууда ок атуудан жаракат алган эки жигит, алардын үйүнө бет кап тагынган куралчан адамдар кирип келишкен. 27 январда Кара Суу районунда болгон ок атуу боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 27 январ күнү 20:30 чамасында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө кабар келип түшкөн. Анда Кара Суу районунун Нариман айыл аймагында ок атуучу куралдан эки адам жаракат алып Ош шаардык бейтапканага түшкөндүгү кабарланган. Аталган маалымат Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөө иштери башталган. Алгачкы териштирүү иштеринин жүрүшүндө 27 январ күнү саат 19:15 чамасында Кара Суу районунун Нариман айыл аймагындагы турак жайлардын бирине өздүгү аныкталбаган 30-35 жаштар чамасындагы куралчан, үстүнө камуфляж формасын кийишкен белгисиз жарандар Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа менен келип, үйдүн короосуна киришкени такталды. Алар аталган үйдүн жашоочулары өздөрүнүн Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаасын айдап чыгып бара жатканда ок чыгарышкан. Алардын аткан огунан 32 жаштагы жаран ич тарабынан жана 21 жаштагы жаран бутунан жаракат алып, саат 22:11 чамасында Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси каракчылыктын негизинде кылмыш иши козголгон. Бул окуя боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан колго түшүрүү жана чагылган операциялары киргизилип, кылмышка шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлө баштаган. Анын жүрүшүндө 27 январ күнү саат 23:21 чамасында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү 7 орундуу унаа Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү Ак Буура дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн үстүндө токтоп турган жеринен табылды. Ал далил буюм катары Ош облустук ички иштер башкармалыгынын короосуна токтотулду. Учурда ок атып, изин жашырып кеткен белгисиз адамдарды кармоо боюнча ыкчам иштер улантылууда. Ооруканадан алынган маалыматка караганда жаракат алгандардан экөө тең реанимацияда жатат.